Өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулукту токтотуу коомдун актуалдуу көйгөйү. Мындан улам өлкөдө анын алдын алуу үчүн ар кандай иштер аткарылууда. Бул ирет Борбор калаада буллингке жол жок аттуу форум болуп өттү. Ага мугалимдер, окуучулар, психологдор жана башка адистер катышты. Форумду Маданият министрлиги уюштурган. Маданият министрлиги Кыргызстандын жаштар кыймылы менен биргеликте жалпы Кыргызстандын мектептери арасында жана жаштар арасында ушул буллинг деп атабыз. Баякы үстөмдүк кылуу, тентектик кылуу, анан зордук зомбулук көргөзүү улуу жаштагылар кичүүлөрүнө. Буга каршы биз атайын кампанияны баштадык. Бул кампаниянын аты буллингке жол жок деп аталат. Бишкек шаарында окуган мектептердин президенттери, өзүн өзү башкаруу ал жакта органдары бар. Ошондой эң активист окуучуларды, жогорку класстын окуучуларын чогултуп отурабыз. Мектеп окуучуларынын кылмыштуулукка баруусуна бир нече фактор таасир этет. Жаш активист Жакшылык Бекназаровдун айтымында, ата-эненин жетишсиз тарбиясы, интернет аркылуу туура эмес контент көрүү, рекетизмге кызыгуу бул көйгөйгө алып келет. Мектепте балдарды кызыктыра турган нерселер аз болгондуктан, анан балдар бош убактысында эмне кылыш керек экенин билбестен ушундай туура эмес иш-аракеттер кылып койгондор көп да. Мисалы эгерде мектеп парламенти мектептерде күчтүү болгондо, мектепте деген жанагындай окуучуларга кызыктуу ийримдер болгондо, аларга бир лидерликке багыттан кошумча окутуу курстары болгондо, кызыктуу болгондо, балдар өзүнүн потенциалын ошол нерсеге жумшамак да негизинен. Көп балдар ошондой мектептерде альтернатива жок болгондуктан, мектепте курстарды жоюп салгандыктан, кружокторду жоюп салгандыктан, же мектеп парламентине дагы бир системдүү иш-аракет болбогондуктан, мен оюмча, ошон үчүн балдар бул багытта бош жүрүп атып эле эмне кылышты билбей, ушинтип туура эмес ишке барып кеткендер бар да. Мектептеги буллингти жоюуга окуучулар өздөрү дагы кызыктар. Жаш активисттердин айтымында, кылмыштуулукту жок кылуу үчүн жаштардын ой жүгүртүүсү менен иш алып барыш керек. Ал эми бул форум окуучулар менен улуу мундун ортосунда жакшы көпүрө боло алат. Бул форум ушул биздин коомдо буллингке каршы күрөшүүгө абдан бир чоң пайдасын тийгизет деген ойдомун. Буллингдин себеби мен ойлоймун, бул жаштардын караңгылыгы, маданиятсыздыгы, анткени мунун баары агрессиядан келип чыгат деп ойлоймун. Буллинг болбош үчүн ар бир окуучунун кыял жоругуна, эмесине жараша мамиле кылса депчи. Ар бир окууну түшүнүп, анын үй бүлөлүк эмесин, статусун, ушуну бүт баарын карап чыкса, анан ошондо буллинг болбойт деп эсептейм да. Форумдун жүрүшүндө мектеп буллингдин алдын алуу, окуучулар арасындагы зомбулук жана дискриминациянын кесепеттерин жоюунун жолдору талкууланды. Ошондой эле окуучулар менен адистердин ортосунда таасирдүү баарлашуу болду. Телегайталиев, Мирлан Жаныбеков, ЛТР, Бишкек.